Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Бүгүнкү сиздерге кайрылуумдун себеби Мен Султанов Замирбек Шакирович Саба айылдык кеңешинин депутаты болуп бүгүнкү күндө иштейм. Бүгүнкү кайрылуумдун себеби кечеги күнкү Мунарбек Акимжановичтин элге кайрылып, андан Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылуу жасагандыгы болуп эсептелет. Ал жерде менин атым да аталыптыр. Ал Мунарбектин айтуусу боюнча ушул адвокат болуп иштеген Саба айылдык кеңешинин депутаты Замирбек Султанов деген ушул Камчыбек Кыдыршаевичтин атын сатып, элдерге мактанып, мен анын адвокаты болуп жүргөмүн деп элге таратып жүрөт деп түздөн түз айтып кетти. Эми буга төмөндөгүдөй жооп берет элем. Көп жылдан бери, тактап айтканда 19 жылдан бери адвокат болуп иштейм Ош шаарында. Көптөгөн ар түрдүү адистиктерди адамдарга жактоочу болуп кызматымды аркалап келдим. Мыйзам боюнча кимге адвокат болдум, кимге болбодум, ал менин мыйзамдуу укугум. Ал эч нерсени чечпейт. Анын үстүнө мен Камчыбек Кыдыршаевичтин атын сатып, бирөөдөн бир мүлк талап кылып же бир ишти жүзөгө ашырууга аракет кылган эмесмин, кылбайм дагы. Ошондуктан бул эч далилденбеген сөз деп эсептейм. Бул провокация, кезектеги бир провокациясы, өзүн коргоо мезгилин максатындагы провокация деп эсептейм. Ал эми Мунарбек иштери боюнча айта турган болсок, ушул 2016 жылдын декабрь айынан бери жергиликтүү кеңештин депутаты болуп жүрүп, 2017 жылы ушул айылдык кеңештин депутаттарынын 13 депутат биригип Мунарбектин үстүнөн мыйзамсыз кылган иштери 7 факты боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылганбыз. Бул боюнча убагында текшерүүлөр жүрүп, толук иликтенбей, ар түрдүү таасирлердин, сырткы таасирлердин астында ушул биздин дооматтарыбызды териштирүү акырына чыкпай калган. Ошондон бери эле биз ушул дооматтарыбызды, өзүбүздүн арызыбызды мыйзамдын негизинде, мыйзамдын принциби аркылуу акырына чыгарышты каалап, ушуну талап кылып келебиз. Мына бүгүнкү күнү дагы УКМКга ушул боюнча биз арыз жазып бергенбиз. Биз эле эмес, көптөгөн адамдар жазыптыр, элдердин катарында биз дагы жазып, ошол мыйзамдуулук принциби боюнча Мунарбек Акимжановичтин мыйзамсыз жасаган ошол кыймыл аракеттерине мыйзамдын алдында жооп беришин талап кылып турабыз. Жооп берсин. Тактап айтканда, жергиликтүү кеңештин депутаттарына көптөгөн басымдарды жасаган, анык эле, ачык эле жасаган. Мунун убагында ушул тартынып, коркуп, көп депутаттар буну айтпай келген. Бүгүнкү күндө бардыгы эле айтып турат. Сессияларга түздөн түз кирип, өзүнүн ошол жерге таасирин көрсөтөт болчу. Өзүнүн койгон маселелеринин оң жакка чечилишине ошондой басым жасап, депутаттарды телефон аркылуу коркутуп, түздөн түз коркутуулар көп болгон. Мисал катары айтканда, 7 факты боюнча 13 депутат кол коюп жазган арызыбызды текшерүү мезгилинде, прокуратура тарабынан сурак болгон мезгилде, басымдын айынан, түздөн түз болгон басымдын айынан көптөгөн депутаттар өзүнүн жазган арызын колдоодон баш тарткан. Тактап айтканда, түшүнбөй кол коюп алыпмын, билбей кол коюп алыпмын деген шылтоолор менен, мен ушуларды билбейт экенмин деп, бир мектептин окуучусу болбосо, ушул айылдык кеңештин эл тандаган бир канча депутат кандидаттардын арасынан сурулуп чыккан чоң эле жогорку билими бар депутаттар аргасыздан ошентип көрсөтмө берүүгө мажбур болгон да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз дагы ушул айылдык кеңештин депутаттарынын атынан кайрылып кетет элем. Ушул Камчыбек Кыдыршаевич мыйзамдуулук принцибин сактасак, биз жазган арыздардын ушул негизи бар болсо, анда жоопко тартып, тыкыр иликтеп чыгып, мыйзам алдында, кылмыш жаза мыйзамынын алдында жооп берсин Мунарбек Сайпетинович. Эгер ак болсо, анда
элге кайрылуунун да кереги жок. Мунарбекке эч ким эч кандай туура жүргөн адамга ким басым жасасын, өзү туура жүрсүн, туура иштерди кылсын дагы, ушинтип жалып кылып, ар кимибиздин атыбызды кара кылып, провокациялык кайрылууларды токтотсун. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич мыйзамдын негизинде, мыйзамга негиздеп, ушул биздин жазган арыздарды тыкыр иликтеп, фактыларды дана коюп койгонбуз. Тиешелүү адамдарды жоопко тартып беришин суранабыз. Сабай эл өкмөтүнүн бюджетинен мыйзамсыз 3 миллионду 2016 жылы кезектүү сессияда депутаттарсыз бөлүп алгандыгы анык. Ал тууралуу биз жогорку кеңешке кайрылганбыз премьер-министрлерден бери. Бирок жыйынтыгы чыккан жок. Бирок текшерүүлөр келет, ошол жылдары келип, жыйынтыгы чыкпай эле кайра кетип калышты. Андан кийин Замирбек айткандай кезектүү сессия өткөзүшүп, булар мыйзамсыз сессия өткөзүшүп, мыйзамсыз төрага шайлап алышкан. Ал төраганы шайлаган немеси мыйзамсыз, бул кворум болгон эмес. 19 депутат менен өткөзүп, 2 депутаттын колуну өздөрүчө подделка кылып алышып, кворум болду деп өздөрүнчө мыйзамсыз төрага шайлап алган. Азыр ушул маалда ошо төрагага биз кезектүү сессия өткөзүп бергиле десек, өткөзүп бербей атат. Эмнеге өткөзүп бербей аткандыгы биз билбейбиз. Ошо. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар, Сабай эл өкмөтүнүн эли. Биз Сабай эл өкмөтүнүн депутаты Орунбаев Медербек Калабекович. Биз ушул Сабай эл өкмөттө Сайпинов Мунарбек боюнча менден мурун депутаттарыбыз айтып өтүп кетти. Мен дагы ошого толуктап, ошо 7 фактылардын 1-2 фактын айтып өтүп кетсем. Сабай эл өкмөтүнө биз 2017 жылы ремонт иштерине сессияда биз 3 миллион карап бергенбиз. Анан ошол эле жылы 2017 жылы 19 майда мыйзамсыз депутаттардын сессия болбосо дагы сессия болду деп өткөрүп 4 миллион акчаны ошо айыл өкмөткө мыйзамсыз бөлдүрүп алган. Андан тышкары биздин Сабай эл өкмөттө төрагалык шайлоо болгон. Төрагалык шайлоодо биздин Присабайдан Тыны деген депутатыбыз бар. Ошол депутатыбызды төрагалык шайлоого келбесе дагы аны коркутуп, үркүтүп, телефондо коркутуп, сөгүп, ошондой коркутуулар болуп, депутаттардын баардыгын коркутуп алган. Ошентип колун койдуруп, эртеси күнү сессияга келди кылып, аны коркуткан. Андан тышкары мыйзамсыз биздин Сабай эл өкмөтү октябрь айынын жагында илгерки Шипаң 1 деген жерибиз бар. Ошол жерлерди дагы мыйзамсыз сатып, айыл өкмөткө бир болбогон мизер акчаны төктүрүп, башка адамдарга сатып, ошондой мыйзамсыз иштер болгон. Ошол. Азыр кайрылып куугунтук болуп атат деп атпайбы? Бул сиздер кимдерге арыз жаздыңыздар? Анан кийин азыркы өкмөтүңүздөрдүн билдирүүсүндө кандай пикириңиз негизи? Буга эч кандай куугунтук болгон жок. Биз буга чейин деле бул арыздарыбызды берип келгенбиз. Бул биз жазган арыздарыбыз эч бир мындай кандай десем, жыйынтыгы болгон жок да бизгечи. Жыйынтыгы болгон жок. Биз буга чейин Алмазбек Атамбаевка дагы жазганбыз, Сооронбай Шариповичке дагы жазып бергенбиз. Премьер-министрлерге Абдылгазиев, Сапар Исаковторго дагы жазып бергенбиз. Ошолордун эч кандай жыйынтыгы болгон жок бүгүнкү күндө. Ошол эле арыздар боюнча буну текшеребиз деген немеде келген го дейм. Бул өзүнүн немесинен качып эле келбей жүрөт айыл өкмөткөчү ушул күнгө. Анан ошол эле немеде бул өзү айыл өкмөт болгондон
бери эле айыл өкмөткө келсе келет, келбесе жок. Бир жумада бир келип коет, же болбосо бир айда бир эки жолу келип коет. Анын бардыгы эле билет. Айыл өкмөттө деле, эмелери деле. Ал жерде барып текшерсе болот, камераны көрсө болот, күнүнө канча келет, ошо отдел кадрлардан сурап билсе болот ошолорду. Азыр эми айыл өкмөт башчы болуп иштеп атат да. Азыр эми Кандай караштар? айыл өкмөт болуп иштеп атат, бирок айыл өкмөттө жок да, ал келбей атат. Бизге депутаттар биз арыз жазып бергенбиз. Сессия өткөрүп бергиле, сессия неме кылып бергиле дедик. Айыл өкмөт жок, сессия дагы эч уюштурулбай эле келет. Ушул жай. Качандан бери келбей атат ишке? Бул жогорку кеңешке шайлоого койгон, өзүн депутатка койгон. Ошодон бери эле жок, келбейт айыл өкмөткөчү. Анан ишеним көрсөтпөө дагы мүмкүнчүлүгүңөр бар да. Ушундай аракет болдубу? Анан төрага ал айыл өкмөткө жакын кишисиби же тууганыбы же кандай? Ал өзүнүн иниси болот. Ошо иниси болгондуктан өкүл уулу. Ошону коюп, ушундай ар кандай мыйзамсыз иштер көп болуп кетти деп ойлойм да, ошо жажет. Мунарбек Акимжанович, өзүңүздөргө белгилүү. Мынау 2020 жылдын ошол октябрь айынын 4-үндө өткөн жалпы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине шайлоо болуп өттү. Ошол шайлоого катышуу максатында өзүнүн ыйгарым укугун тапшырып, өзүнүн замы болуп жүргөн Самат аттуу балага айыл өкмөт башчысынын убактылуу милдетин аткаруучу кылып туруп, өзү шайлоого аттанган. Мекеним Кыргызстан партиясынан аттанган. Ошол боюнча Мунарбек Сайпидинов Мунарбекти келип иштегенин биз көрө элекпиз. 2 жолу келип кетти деп уктук. Ага чейин деле ушул акыркы 3 жылда өзү айыл өкмөт башчы болгондо деле мен жергиликтүү эл өкүлү катары, ошол жерде жашаган адам катары көп адамдардан укчу элем да. Жумасына 2 күн же 1 күн эле келет ишке деп. Көбү ушу барсам Мунарбек жок экен, ошто жүрөт экен, иштер менен жүрөт экен деп. Ал эми азыр такыр эле келбей атат. Ошол себептен биз кезексиз сессия өткүзөлү. Жылдык отчеттон мурда ноябрь айынын башында ушул кезексиз сессия өткөрөлү деп мынантип 18 депутат 6 ноябрь күнү жергиликтүү кеңештин 18 депутаты арыз менен төрагага кайрылганбыз. Бул айыл өкмөткө кайрылуубуз, айыл өкмөткө. Бул биз айыл өкмөт биздин сессиябызды камсыздап бериш керек. Бул жерде өзүнөн өзү эле билинип турат. Канча убакыт өттү? 20 күндөй убакыт өтүп атат. Бизди кезек сессияга чакырбай атат. Бир депутат же 2 депутат биз кайрылган жокпуз. 18 депутат кайрылып атабыз. Дээрлик 3төн депутаттардын 3төн 2си кайрылып атабыз. Булга эч ким реакция бербей атат, эч кандай көңүл бурбай атат. Себеби бул жерде өзүнөн өзү белгилүү Мунарбек Акимжанович басым жасап давление көрсөтүп турат, өткөрбөгүлө деп. Бул анык эле болуп турат. Азыркы мезгилде да өзү бул жерде көрүнбөсө дагы өзүнүн тарапташтарын ушул элге кайрылуу жасаганы чыгарып, анан мындай сессияларды өткүзүүгө пут тосуп, буну мен ушул бардык кыймыл аракеттерин бул провокация деп эсептейбиз. Ошондуктан мыйзамдын негизинде мыйзамдуулук принцибин аткарылышын талап кылат элек. Мисалы депутаттардын ичинде туугандары же достору, жакындары барбы? Азыр мисалы төрага деле сессия чакырса болот эле деп. Төрага жакын адамы же кандай? Бүгүнкү күндө депутаттардын төрагасы болуп шайланган жигит өзүнүн өкүл уулу болот. 1994-жылы туулган бала. Ал жигит төрага болгондо аны күчкө салып эле төрага кылып койгон. Себеби төрага шайлоодо мыйзам боюнча депутаттар 31 депутат болсок, 21 депутаттын катышуусу сөзсүз талап кылынат. Ал эми ал күнү 19 депутат болгон. 2 жок эле депутатты кошуп, сессия мезгилине дайым Мунарбек Акимжановичтин адаты ушундай, кирип кийлигишет, сессияда туруп, ушул кайсы маселе болбосун ошол жерде ошол сүр кылып, давление кылып, басым жасап турат да. Бардыгы эч ким анын көзүн карай албайт.
ошол мезгилде дагы 19 депутат менен депутаттар баары азыр көрсөтмөлөрүндө айтып берет. Биз депутаттар мындай сессияда чечим кабыл ала албайбыз, кворум жок дегенге көнбөстөн жок. Алар эрте менен келип катталып кеткен. Анан кеч кол коюп коет дегенде 19 депутаттын катышуусунда төрага шайлап койгон. Бул төраганын келиши өзү мыйзамсыз. Андан ары өзүнүн өкүлү болот. Ушундай мыйзам бузуулар четинен гана мыйзам бузуулар болуп келген да. Буну карапайым эл билбеши мүмкүн, бирок биз катышып өзүбүз билген үчүн биз ушул нерсеге өзүбүз бул орусча айтканда уверенный болгондугубуз үчүн 7 факты боюнча кайрылганбыз. Ошол 7 фактынын ичинде төрага мыйзамсыз төрага шайланып, депутаттарга Мунтарбек Акимжанович тарабынан басым жасалганы дагы көрсөтүлгөн. Азыр айтып атпайсызбы, ишке келбей атып, ушул боюнча мындай ишеним көрсөтпөө боюнча маселе көтөрө алдыңыздарбы? Сиз туура айтасыз. Ишеним көрсөтпөө боюнча маселени көтөрүү үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын сессиясы, кезексиз сессиясы болуп өтүш керек. Кезексиз сессиясы болуп өтүш үчүн депутаттарды чогултуп сессия өткүзүп берүү айыл өкмөттүн милдети. Ошол милдетти аткарбай атышат. Биз арыз жазганыбызга дагы бир жолу кайталап айтып берем. 16 ноябрь күнү 18 депутат кайрылганбыз. Бизге кезексиз сессия өткөзүп бериңиз деп. Бир дагы айыл өкмөт тарабынан жооп болбой, жооптун ордуна мынантип провокациялык кайрылуулар менен, провокациялык мааниде кайрылуулар менен элге кайрылып, провокация жасап жатат. Алло, Мунарбек. Меники не болду? Меники жөн эле келди, бирок шайлоо качпай кетип калды, бирок белгилеп коюңуз да, кворумга эле. Эртең ителип кетпейин досун, законго такап анан бизнес бардыгы менен көткөн деп чынды. Келбесем келди. Мен турам, законго такап досун, мен турам го. Менен башалык кылып тура бересиң досум. Эч ким кандайча законго такайт берди. Эртең берке ким эле ага? Кенсайдагы акелер сайыба бакта акелер. Интернеттен мен орто жолдо. Бакта акелер. Кенсайдагы ким эле? Чолордун акелерин. Мынча төлөп турган көтүңө түшөт э? Бишкекте мен семьяк окшойт, атайларды кире койгон окшойт. Дос, айттым, эркече айттым, айттым, кетсем шектен. Келип мен регистрация кылып кетип калгам, шайлоо качпай калдым бирок деп коесуң. Болду. Түшүндүңбү? Ошентсем эртең бизнес болот да анан. Мынар орто жолдо. Жок, ошентип эле ойдосум болду. Не ошончолук болуп атат сөзгө эле мен жөн эле регистрацияга эле кол коюп кетип калгам деп. Кворумга эле деп. Алло. Кутамылар. Турбу досум? Мен кызат болуп кеттим деген азыр бишек отуруп биз сайбалда анан эртең өзүм үйдөгүлөр бизнес кылат да сен көт бишекте жүрүп алып каяка жүрдүң дейт да анан. Бояка бардым, буяка бардым дейт. Үйдөгүлөр дагы. Жок, жөн эле мен кол коюп кетип калгам. Конун неси бар эми? Тыны деген. Эртең биз көт болуп аттык, конун бекер эле. Ондо блядь, акан ошо бакта экен мен жүрөбүз да. Вообще мага саламын бербей учурашпай эле койдум мен. Эркекче айтайынбы? Мен ондай эркекче кылып жүрөм. Сен менен дос турабы? Эркекче. Биз эмес досум да. Болсо ошондой эле кылып кой эркекче да. Мен вообще учурашпай эле койдум. Көргөн жерде блядь эркекче учурашпай эле койдум. Келип мен кол коюп саматка мен саат ушунчада келип кеттим кол коюп эле деп болду ошо эле. Куда деп. Болсо мандатын тапшырып эле. Ошондой кылбап тапшырып элеңизге. Жөл иштери көп өзүм ишин. Кегенден ошондой кыл досум, кайраткер көрүп код, кайраткер иштей берет. Ошондой адам болсо. Хорошо.